Саламатсыздарбы, бала бакча жетекчилери? Бүгүн биз сиздерге кантип квота толтуруу боюнча көрсөтүп кетмекчибиз. Биринчиден, сиздер мектеп.едуков сайтына киресиздер. Ал сайтка киргенден кийин жогору жагында оң жак бөлүмүндө «Войти в личный кабинет» деген функционал чыгат. Андан соң сиздер киргенден кийин авторизация бөлүмү чыгат. Авторизация бөлүмү бул логин паролду камтыйт. Логинге бул сиздер өзүңүздөрдүн ИНН-иңизди жазасыздар. Андан соң пароль. Пароль бул сиздерге логин пароль район тарабынан берилген логин паролду жазасыздар. Андан кийин киргенден соң сиздерге электронная почтаңыздарга ссылка келет. Единый центр авторизации. Ссылканы басасыздар. Баскандан соң сиздер почтаңызды, электронная почтаңызды тастыктайсыздар. Продолжитти басасыздар дагы. Бул бөлүмгө сиздер баскандан кийин жаңы логин паролду тересиздер. Башкача айтканда, жаңы пароль жазасыздар. Пароль жазып жатканда сиздер баш тамгадан башталган жана кички тамгалар, андан тышкары цифралар жана символдор камтыш керек. Паролду өзүңүздөргө сактап алыңыздар. Андан кийин сиздер директор садика бөлүмүн тандайсыздар. Разрешить кнопкасын басасыздар. Киргенден кийин сиздер өзүңүздөрдүн жеке кабинетиңиздерге киресиздер. Биринчи бөлүм бул тайпалар, группалар бөлүмү. Квота түзүп жатканда создать баскычын басасыздар. Андан соң категорияны тандайсыздар. Мисалы үчүн сиздерге 300 квота берилген болсо, ошол 300 квотаны сиздер ушул группаларга бөлүп чыгасыздар. Мисалы үчүн биринчи группаны тандагандан кийин язык обучения бул окутуу тилин көрсөтөсүздөр. Эгерде окутуу тили бул жерден квота толтуруп жатканда чыкпаса, сиздер ИСО бөлүмүнөн толтурушуңуздар керек. Эгерде ИСО бөлүмүндө окутуу тили толтурулбаса, квота толтуруп жатканда язык обучения бул жерден чыкпай калат. Андан кийин количество мест. Бул жерге мисалы үчүн биринчи тайпага канча окуучуну киргизип жатасыздар, ошону толтурасыздар. Мисалы үчүн 30 бала. Андан кийин создать баскычын басасыздар. Баскандан кийин бул жерге сиздерге квота кошулду деп чыгат. Экинчиден бул окуучулар бөлүмү. Сол жак бөлүмдө сиздер зачисленные, бул сиздердин бала бакчага кирген окуучулардын тизмесин көрө аласыздар. Андан кийин ожидающий очереди, бул жерге очередти күтүп жаткан окуучулардын балдардын тизмеси чыгат. Андан соң отклоненный бул четке кагылган балдардын тизмеси. Көңүл бургандарыңызга чоң рахмат.